Акыркы кезде мугалимдерге өзгөчө көңүл бурулуп, айлык акылары жогорулап, мыктыларын тандай турган дем берүүчү сынактар байма-бай өтө баштады. Бүгүн да мугалимдердин кесиптик майрамын утурлай Бишкек шаарындагы мектептер арасында өткөн сынактын жыйынтыгы чыкты. Да, сегодня мы проводим традицию. Жалпы болуп шаардык мэрия мугалимдердин сынагы үчүн 2 миллион сом байге фондун бекиткен. Атайын комиссиялар карап чыгып, сынактын катышуучуларынын эмгеги кылдат электенип, мыктылары тандалып алынды. Жыл сайын байге фонду көтөрүлүп, агартуучуларга чоң дем берип, аларды балдар менен көбүрөөк иштөөгө дагы да шыктандырып жатат. Жеңишке жетишкен агартуучулар 150 миң, 130 миң жана 100 миң сомдон акчалай сыйлыктарын, ошондой эле мэриянын ардак грамотасын, ыраазычылык кат, кол сааттарын алды. Сынакка жалпысынан Бишкек шаарындагы 103 мектептин бардыгы катышкан. Мыкты мугалим, мыкты жаш мугалим, мыкты класс жетекчи номинацияларында бул мугалимдин иш орду, башкача айтканда иштеп жаткан кабинети каралат, алардын иш кагаздары каралат, андан сырткары ачык сабак беришет. Ошол ачык сабактын жыйынтыгы менен анан конкурстун жыйынтыгы чыгат. Ал эми мыкты статустук мектеп, мыкты мектепке чейинки билим берүү мекемеси, мыкты жалпы орто билим берүү мекемеси болсо, бул мектептин жалпы ишмердүүлүгү каралат. Жаз айларында башталган сынак алгач мектептер арасында өтүп, андан тандалып алынган мугалим тарбиячылар райондук деңгээлде күч сынашты. Андан соң шаардын 4 району атаандашып сорулуп чыккан мыктылары эми республикалык кароо сынакка жолдомо алды. Кесиптин ээси болгонума абдан сыймыктанам да. Балдарды сүйгөн гана инсандар иштей алат бул жердечи. Аны ушу бир тарбиялаган ул инсандар кыргыздын бир менмен деген мырзаларынан, уулдарынан болсун, кыздарынан болсун, ошого тилектешмин. Кесиптик майрамга карата уюштурулган иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин келген мугалимдерге концерттик программа тартууланды. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.